Кутман күн, урматтуу интенсив 16-сынын катышуучулары, урматтуу лидерлер, бүркүттөр, кандайсыңар, жакшыбы маанайлар? Мен угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Жакшы угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Связь текшерели, бул прямой эфир. Сунна Мухаммада, Жазгүл, Нуржана, Нагина, Чичи дейт го. Чынара болсо керек, Жидегүл, Нурзина, Жаңылай, Дени, Жазира, Клара, Перизат, Нурзина, Виптер отурат. Айым, Махабат, Акзыйнат, Вип, Айжамал, Клара, Медина, Толкун, Бактыгүл, Меркан, Таттыбүбү, Бактылуу Айым. Вот ошону өзгөртүшүңөр керек. Өзүңөрдүн аты фамилияңар менен кирсеңер, Зарина, Гүлбайра, Айжамал, Мавлюда, Зулайка, Федор. Өзүңөрдүн аты фамилияңар менен кирсеңер, мен Чичи деп окугум келбейт, конечно. Айым, Айгүл, Наргиза, Тойчу, Кундуз, Зеби, Асия, Таңсалкын, Бурул, Айжамал, Нурила, Акыйкат, Айгерим, Асия, Айзирек, Назгүл, Айка, Айжамал, Акыйкат, Нургүл, Канымгүл, Зура. Бренд деген сабакты түшүнгөн болсоңуздар, аты фамилияңыздардан уялбай, аты фамилияңызды даңазалашыңыз керек. Мисалы, мени Бриллиант, элитный директор деп издебейт го, Аллахыма шүгүр деп издебейт го, Самара Кеңешова деп издейсиңер. Ютубтан, Инстаграмдан. Бренд болуш үчүн аты фамилияңыз менен сыймыктанышыңыз керек. Аты фамилияңыз менен аты фамилияңызды дүйнөгө даңазалашыңыз керек. Аты фамилияңыздан уялып, Чичи дебестен Чынара Прибаляева, Паланчаева деп жазышыңыз керек. Түшүнбөпсүңөр мына сабакты. Ютубта деле өзгөртсө болот, Инстаграмда да өзгөртсө болот. Мен көпчүлүгүңөрдүн каналыңарды көрүп чыктым. Багы мемдерди тазалабапсыңар, ремонт кылбапсыңар. Ну, если кылбасаңар, мен айткан нерселерди каякта бренд болосуңар. Кылыш керек, жасаш керек. Эртең акыркы сабак. Акыркы сабагыбыз эртең менен саат 6:00 башталат. Эртең менен онлайн күтөм барыңыздарды. Последний урок, система деген, эртең системаны түшүндүрөм. Бүгүн команданын күчү. Бул жерде бардыгы эле бизнес куруп жаткан адамдар, көөклери, уже туруктуу бизнестери бар, командасы бар. Көөклериңиз эми эле баштадыңыз, новичоктор катышып калган. Эми бул сабак новичокторго деле, уже командасы барларга деле таасир берет. Себеби дегенде, новичоктор үчүн кантип команда курганды үйрөнөсүздөр. Уже командасы барлар кантип ошол команданы чоңойтобуз эми. Экспоненциальный рост кылабыз. Экспоненциальный рост деген 3 эседен дагы чоңойтуш керек. Команданы чекти чоңойтуш керек. Жана новичокторго кантип үйрөтөбүз команда курууну. Бул сабак ар бириңиздерге пайда тиет. Сетевойдо иштейсизби, же линейный бизнеспи, же традиционный бизнеспи, неважно. Кайсыл бизнес болбосун, биз командасыз биз бизнес кура албайбыз. Себебинде бизнес бул команда, бул делегирование. Мен билесиздер историямы, өзүм көптөгөн иштерди жасап, ушул күнгө чейин кылбаган ишим калган эмес. Москвада дагы иштегем, бирөөнүн колунда да иштегем, өзүмчө сам себе дагы болуп иштеп көргөм. Эми азыркы учурда мен бизнес куруп жатамын, командам бар, пассивный доходторум бар. Азыр дагы бир жаңы бизнес баштап алып жатам. Ал жерде дагы только команда менен иштелет, ал традиционный бизнес. И бизнес боюнча адисмин деп айтсам болот. Команда куруу боюнча адисмин деп айтсам болот. Себеби мен командамда 35 миң адам болуп калыптыр. Бүгүн эле текшердим. 35 миң адам бар экен менин структурамда. Азыр жаңы курулуучу бизнесимде дагы бир 20 адам иштейт колумда. Аны мен пока айта элекмин. Азыр пока все разрабатывается. Кандай бизнес экенин айтпайм азыр пока что, бирок обязательно жакынкы күндөрдө билип каласыздар. Дагы бир үйүмө просто берип койгом арендага. Ал жерде без команда эле мен ар айда барып эле акча алып турам. И ар түрдүү кирешелерди куруп койгом. Бул андан сырткары мына интенсивде дагы өзүм командам бар, менеджерим бар. Ал жерде дагы мен жалгыз жасай албайм да, мындайча айткандачы, көп акча табыш үчүн сиз жалгыз жасай албайсыз. Сөзсүз сиздерге команда керек. Мисалы, Айдана Вип үйдө жардам берип жатат, тамак жасайт, балдарым карашат. Эртең Лиза деген кыз көчүп келип атат, ал дагы бир оор ишими колго алат. Випте 2 менеджер иштейт, жардам берет.
эч качан жалгыз сиз көптөгөн акчалар таба албайсыз. Мен сиздерге азыр примерно 3-4 айда түшкөн кирешеми көрсөттүм. Карантинге чейин мен полный снимать этип алган болчумун. Ал үйгө билесиздер канча акча кетти. Мен видео тартып киргизгенмин. Үй бүткөндө менде такыр акча калган эмес. Ремонтко акча ушунчалык көп кетти. Ремонтко, эмеректерге и андан кийин Дубайга барып келдим. Дубайга 6 директор апарып келдим. 6 директордун ар бирине жок дегенде $600 кеткенде деле өзүм менен кошо жети почти 4000-5000 доллар кетти наракка барып келгенге. И у меня денег не было. Карантин башталып атканда действительно мен ачык эле айтам сиздерге, не жашырганда. Акча вообще жок болчу. Мен акчаны снимать этпедим. Optima банкка түшөт менин айлыктарым. И сиздерге мен бүгүн бөлүштүм канча акча топтолуп калган. Во время карантина элдер акча жок деп отурду, бирок не болсо дагы команда иштеп жатты. Менин лидерлерим иштеп жатты, директорлорум иштеп жатты. Ошонсе дагы адамдар башын жууп жатты, тишин жууп жатты, кирин жууп жатты, идишин жууп жатты. И бизнес процветал. Онлайн бизнес токтогон жок. Онлайн бизнес токтогон жок. Ошондуктан бизнесиңизди онлайндаштырыңыз, бренд болуңуз. Мен бренд деген сабагыма бардык фишкаларын колдонуңуз. Андан сырткары Нуриза деген Instagram боюнча адис мен жөнөттүм. Ошо Нуризанын сабагына катышыңыздар. Ал SMM-дерге көп сабактарга катышып, өтө грамотно, өтө сонун түшүндүрөт. Обязательно 200 сом болгон 200 сомуңуз кетет. Сиз бренд катары өзүңүздү таанысаңыз болот. Оформленияны кантип кылыш керек, кандай программалар бар, подписчикке өткүч үчүн не кылыш керек, глубоко, глубже, терең түшүндүрөт. Ошондуктан Нуризанын сабагына катышыңыздар, болгон 200 сом. Мен дагы жөнөтүп коем. Жаңы бизнеске иштесек болот, албетте болот да. Тойса рахмат, какой мейк дейт, бул визажисттер менин мейким айтып атышат. Так, бүгүн эми неден баштайбыз? Команда куруу. Эгер сиздин командаңызда бир адам болсо дагы, мисалы бизнесиңиз болсо, командаңызда бир адам болсо да, кол астыңызда же болбосо сиз менен партнер болуп иштесе, демек сизде команда бар. Силер уже экөөсүңөр. Эми неден баштайбыз? Эми элестетиң, сизде бир адам бар, кол астыңыздабы же партнербу, неважно. Эми ошол команданы кантип чоңойтобуз, кандай кылабыз? Команда деген эмне деген? Команда деген бул бир максаты бар, бир максатты көздөгөн единомышленник. Сиздин максатыңыз менен командаңыздын максаты окшош болуш керек. Бир направленияны карашыңыз керек. Сиз оң жакты карап, командаңыз сол жакты караса, сиз өспөйсүз. Анын үчүн бир жакты карап турушуңуз керек. Анын секреттери бар. Кантип биз бир жакты каратабыз? Биз бир жакты кантип каратабыз? Анын үчүн командага биз видение беришти үйрөнүшүбүз керек. Бегимай, кайсы Нуриза дейт, мен реклама жөнөтүп атам основной группага. Основной группаны окубасаңар, зачем вы там сидите? Основной группада отуруп алып, отчет группадан сурайсыңар вечный информацияны. Кичине внимательныйраак болобуз, жаш баланын суроолорун бербейбиз, хорошо? Ким азыр ашыкча суроо жазып, ашыкча бир нерселер жазса, просто буду блокировать, эртеңки акыркы сабакты, бүгүнкү сабакты көрө албай каласыңар. Андан сырткары менин сабактарымды вообще көрө албай каласыңар, себеби мен YouTube'уму полностью блокко салам, силерди эч качан чыгарбайм. Поэтому внимательно угабыз, жазабыз, эмнелерди сүйлөгөнүм жазабыз. Себеби мен сиздер үчүн айтып атам. Мен уже команда куруп койдум. Мен сиздерге үйрөтөйүн деп атам. Команда бул биз бир жакты караган топ адамдардын тобунан турган группа. Эки адам дагы бул группа болуп эсептелет. Ошондуктан бир адамбы, эки адамбы бир жакты карай турган болсоңуз, Гүлапия мен жазып жатам дейт. Ну все, жазсаң заблокируй и все. Первого человека заблокировала, второго тоже заблокирую, ашыкча жаза турган болсоңор чатка. Мен оюн бөлүп атасыңар. Все, ждем, пока барын блок кылып анан өзүм жалгыз калат окшойм. Я буду начинать, когда остановится чат. Эми барыңар жок кылып блокко түшүргөн мага деле невыгодно. Давайте слушать сабакты, көрүп угасыңар, укпайсыңарбы? Эмне үчүн мен прямой эфир кылам? Сиздер менен мен түз байланышта болуш үчүн, мен суроо бергенде жооп берип турушуңуздар керек. Ошон үчүн эле силердин ашыкча бестолковый сөздөрүңөрдү окугум келбейт. Все, успокоились? Успокойтесь. Ужас какой. Бүгүн эмне болдуңар, дагы? Дагы айныдыңар го. Кечигип келгендерди просто салам деп зачем эми мактанып кечиккенге. Саат 1-де сабак болот дегем. Өзүңөрдөн көргүлө. Мен жакшына сүйлөп атам. Улантабыз. Мына команда.
силер ызылдаганда мне очень кыйналып кетем сабак өтө албайчы, потому что сөздөрүңөр экранга чыгып калат. Но команда, но сиз неважно, сизге партнербу же сизге астыңызда иштейби, бирок бул сиздин командаңыз. И стрелка бир жакты караш керек. Это самый важный фактор. Биринчи фактор бир тарапты карашыбыз керек. Цель, максат бир. Максат бир. Максат бир, видение беребиз ан үчүн. Видение деген сиз максатыңызды айтып берип турушуңуз керек. Постоянно. Эмнелерге жетишесиз ошол бизнес аркылуу? Максатыңыз эмне? Мисалы, не жумуш кылсаңыз дагы, мисалы мен өзүм мисалымды келтирип кетерим, бирок сиз өзүңүздүн мисалыңызды ойлоносуз. Мисалы салон красотаңыз болсо, и командаңыз бар, астыңызда визажисттер бар, астыңызда сиз менен иштеген кимдер бар? Лэшмейкер, маникюрщицалар бар. И максат кандай болушу мүмкүн? Ал жерде сиздер эмне сатасыздар? Ал жерде сиз сулуулук сатасыз. И бардыгынын максаты бирдей болуш керек. Элдерге сулуулук тартылоо биринчи максат. Экинчи максат ошону кантип тартуулайбыз? Качественно. И сөзсүз түрдө сиз командаңызда устав болуш керек. Устав деген эрежелер. Любой компаниянын, любой команданын уставтары бар. Фаберлик компаниясынын өзүнүн уставтары бар. Биринчи бул бирин-бирин сыйлоо, команданы сыйлоо, продукцияны сыйлоо, продукцияга ишенүү. Анан главный компонент здоровый образ жизни. Бизде даже майрамдарда, компания уюштурган майрамдарда спиртной коюлбайт. Биздин президентибиз ушунчалык здоровый образ жизнини бийик коет, и командага ошондой условия койгон. Если фаберлик компаниясында катталсаң, эми албетте өзүнүн маарекелерин болот, маарекелеринде спиртной болбош керек деген өзүнүн уставы бар. Ошондой бир устав болуш керек сиздин командаңызда. И бүгүн сиз уставды ойлоп чыгыңыз. Сиздин командаңызга келген адамдын кандай устав деген түшүндүк да. Ким түшүндү устав дегенди? Эрежелер. Баш ийүүчү, эч өзгөрбөөчү бир эреже болуш керек командаңызда. Сонун бир эреже болуш керек, алтын эрежелер болуш керек. Түшүнгөн болсоңуздар плюс басып, мен суроо бергенде гана жооп берип отурабыз. Мен уже бүгүн 3 адамды блокко салдым. Ким ашыкча вообще темасы жок сүйлөгөн адамдарды просто блокко салам. Еще раз предупреждаю, блокко түшүп калып мага личкама жазбаңыздар, ыйлабаңыздар. Болгону слушайте внимательно, пишите. Түшүндүк дейт, азаматсыздар. Ар бириңиздер эми азыр кайсыл компанияда иштебеңиз, кандай бизнес жасабаңыз, отуруп алып азыр командаңыз үчүн устав жазып чыгышыңыз керек болот сабак бүткөндөн кийин. Сиздин командаңызда эмне болот, эмне болбойт. Мисалы бирин-бирин негатив кылуу, бирин-бирин урушуу, ынтымакта болуу. Албетте негативный жазбайбыз, ынтымакта болуу. Мисалы биринчи устав, экинчи устав, тазалыкты сактоо. Мисалы биз бир зданияда иштей турган болсоңуз, тазалыкты сакташ керек, тартипти сактоо, кечикпөө, ошол бир уставтар болуш керек. Анан эң чоң бир максат, единомышленник, эң чоң максат болуш керек, эң чоң максат. Мисалы бизде миссия бар. Менин командамда, мен постоянно айтам өзүм командама, биздин миссия, именно биздин команданын миссиясы башка адамдарды доходко чыгаруу, доходко чыгышына жардам берүү, жашоосун өзгөртүүсүнө салым кошуу. Мисалы менин командамда бир 70 директор бар. И получается мен аркылуу 70 кыз зарплатага чыкты, 50 000, 60 000 зарплатага чыгып, албетте жашоолорун өзгөрдү. И ошол өзгөрүшкө биз команда менен салым коштук. Биринчиден, экинчи обучение, бизде обучение, келген адамды үйрөтүшүбүз керек. Наставничество болуш керек. И сизде да ошондой болуш керек, наставничество. Келген адам, кийинки келген новичокторду үйрөтүү үчүн наставничество. В общем, устав боюнча түшүндүрүп, көп түшүндүрүштүн кереги жок. Өзүңүздүн компанияңызда бир устав, эрежелерди ойлоп чыгыңыз. Анан главный максат болуш керек. Максат, цель, не забываем, что бардык команда, сизде 2 адам болобу, 3 адам болобу, ошол максатка баш ийиш керек, ошол максат менен кетиш керек. Максатты эч качан 1 секундага да унутпаш керек. Круглосуточно ошол максат менен жашаш керек. Ошондо гана сиз өсөсүз, ошондо гана сиз көтөрүлөсүз. Экинчи эреже бул команда курууда делегирование. Делегирование деген бөлүштүрүү деген түшүндүрөт. Мисалы сиз
баардык ишти жалгыз жасай албайсыз. Элестетиңиз, сиз ресторандын жетекчисиз, өзүңүздүн рестораныңыз бар. Эми элестетиңиз, сиз өзүңүз идиш жууп атасыз, өзүңүз кир жууп атасыз, өзүңүз занавескаларын жууп атасыз, айнегин жууп атасыз, полун жууп атасыз, өзүңүз кассада турасыз, тамакты өзүңүз бышырып атасыз, өзүңүз алып чыгып берип атасыз, кайра келип идишин жууп атасыз, аны оплачивать этип атасыз, еще бухгалтер болуп санап атасыз. Максимум бир адамды обслуживать эте аласыз целый день. А сиз миңдеген адамдарды обслуживать этиш үчүн сизге отдельный бухгалтер, отдельный пол жуугуч, отдельный администратор, отдельный официант, официанттан көбүрөөк болуш керек, поварлар болуш керек. Бир эле повар баардык ишти кыла албайт. Ошол жерде дагы горячий, холодный, салат жасагыч, барная стойкада бармен болуш керек. И встречать эткен хостес. Сизде команда болбосо жалгыз ошончо ишти жалгыз бүтүрө албайсыз. Ким түшүндү делегирование деген сөздү? Делегированияны прям каныңызга, чучуңузга сиңирип алыңыз. Эгер бизнес кура турган болсоңуз, без делегирования сиз мощный бизнес на международном уровне, күчтүү бизнес кура албайсыз, чоң айлыктарды ала албайсыз эч качан. Делегирование сөзсүз керек болот. Мен качан айлыктарга чыктым, качан командамды чоңойттум, качан мен делегирование кылганымда. Башында мен өзүм жалгыз сабак өтүп жүрөр үчүн, жалгыз сабак өтүп, баарын жалгыз жасап аябай жүдөйт болчумун. Новичокторум суроо берет, аларга успевать этпейм, лидерлерим суроо берет, аларга успевать этпейм, кечке өзүм жалгыз сабак өтөм, адамдардын баардыгын заказдарын өзүм жазып берем, адам каттайын десе, кел мени каттап берем деп жүдөп мен өсө албадым. Качан мен өсүп баштадым? Делегирование кылганымда гана өсүп баштадым. Группаны экиге бөлдүм. VIP группа деп, VIP группа ачтым, только лидерлерди коштум. Анан кийин новичоктор деп, новичок келгенде ошо новичок группасына салат болчук. Анан VIP группадагы лидерлерди обучать эттим. Новичок группасында дежурство кыласың деп. И сартан кечке мен онлайн отуруп жанагыларды суроолоруна жооп бериш деген нерсе менде жок болду. Жанагы лидерлерден күндө очередь кылып дежурлук коем. 2-3 адамдан 2-3 саат бирөө отурат, кечке карап суроо берип, анан сөзсүз түрдө новичоктор үчүн сабак өтөт. И бир иш менин башыман бошоду да, белимен бир иш бошоду. Анан лидерлер группасында 1-3-4 күн мен өзүм сабак өттүм. Анан кийин аларды да бөлүштүрүп коем. Сен сабак өтөсүң деп аларга теманы берип коем, ссылка берип коем, видеолорду. Мирлан Батырхановдун дагы бир күчтүү директорлордун сабагын берем, ошону көрөсүң, өтүп бересиң. И VIP группада дагы мен уже сабак өтпөй калдым. Анан отчет текшерүү деген бар эле. Отчет текшериш тоже иш да. Анан кийин башка бир директорго сен бүгүн отчет сен текшересиң, эртең сен текшересиң. Ошондой кылганда мен бошоп, жакшынакай болуп калдым. Анан кандай проблема башталды? Менде проблема башталды. Баламы садикка алып барышым керек, садиктен алышым керек, үйүм жыйнашым керек, кир жуушум керек. Аны да кылам, бизнесимди да кылам, жүдөй баштадым. Жүдөй баштаганда анан кийин мен Айдананы суранды. Биринчи мен жанындагы жүргөн кыз. Айдана, мен үйүмө келип жаша. Мен сага адам топтоп команда курганга жардам берем, директор кылам. Но взамен сен мага жардам беришиң керек. Балдарды садиктен алып, тамак жасап, үйүм жыйнашып, жардам беришиң керек. Сен мага макул болду. Айдана серебряный директор болгонго чейин мен жанында жүрдү. 50 000, 60 000 зарплатага чыкты. Мен сөзүмө турдум. Апасы ооруп калып, тайнеси ооруп калып, Айдана кетти. Кийин Нуризди алдым. Нуризди алганда мен уже азыр өзүм историямды айтып берип атам, бирок сиздерде кетиш керек. Мен өзүм историямды айтып атканда, ушинтиш керек экен, ушинтиш керек экен, делегированияны кантип жасадым, мындай кылыш керек экен деп сиздер өзүңүздөргө керектүү жерлерин жазып алыңыздар. Өзүңүз сиз жасай турган иштер бар, эч ким аткара албаган. Мисалы, бул сабакты мендей кылып, мен ордумдай кылып өтө албайт эч ким. Ошон үчүн бул сабакты мен өзүм өтөм. Бирок адамдарды группага кошуп, ссылканы берип, кайра алып чыгып кошконду бирөө жасай алат да мен ордума. Анан мен Нуризди сурандым. Ага чейин Айдана жасачу, кийин Нуризди сурандым. Ошол дагы аябай көп убакыт алат болчу. Адамдар мага звонок кылат, интенсивке жазылайын дедим эле деп. Андан сырткары башка команда мен жүдөп кеттим. Анан Айданага мен сага зарплата төлөп берем. Менимче да процент төлөп берем. Сен бирок ошо адамдар жазышың керек, интенсивке катышуучулар жазышың керек, отчет текшергенге жардам беришиң керек, группаларды ач, технический работалар жасап бер, мен сага айлык төлөп берем дедим. Ал жактан айлык алчу, кийин Нуриза келди, ал жактан Нуриза айлык алып жүрдү. Анан Нуриза кеткенден кийин эми Акылайды алдым. Акылай азыр менеджер, бүт технический иштерди ошол жасайт, адамдарды кошот, бухгалтерияны ошол карайт, канча акча түшүп атат, канча акча, ким канча карыз, полностью ошол карайт. Мен башым оорутпайм, просто отчет алам, не болду деп. Отчет берет мага, ошол канча баш оорутмамы алды да, мен канча жумушум бошоп калдым. И мен болгону отуруп сабак өтүп коюшум керек, болду. Эртең менен 1 саат сабак өтүп коем, калган ишти именно интенсивде Акылай кылат. Биринчи отчет текшергенде мен аябай жүдөдүм VIP группада. Аябай жүдөдүм, кечке жанагылардын отчетун текшерем. Ким кылды, ким кылбады текшериш керек да отчет. Анан азыр VIP группада дагы 2 менеджер кылып койгом, алар отчет текшерет, алар мага итоговый отчет жөнөтүп коет. Муну аткарды, бул аткарбады деп. Анан мен бир сырамда эле карап коем.
Азыр кийинки випке дагы уже 2 кыз алып койдум, менеджер Лиза менен Айдана болот. Көрдүңөрбү, как я делегирую. Мен убактымды өзүмө бошотом да, постоянно өзүмө бошотом. Башкалар жасай ала турган жумушту я немножко лучше заплачу, акча берип коем. Лучше мен кылбаганым жакшы да, мен андан көрө андан чоңураак бир пайдалуураак иштерди кылганым жакшы. Если сиздин ишиңизди башка бирөө аткара алса, лучше тапшырып коюңуз. Возможно, башында айлык төлөйсүз, бирок ошол убактыңызды сиз пайдалуураак жакка кетириңиз. Сиз жасай ала турган жумуштарга кетириңиз. Ошентип мен убактым барган сайын өзүмө кеңири аша баштады. Мен көбүрөөк өзүмө убакыт бөлүнө баштады. Өзүмдүн ден соолугума, фитнесиме, сулуулугума, личный жашоомо. У меня личной жизни не было. Мне очень сиз дагы эле көйгөй элек ушул суроолор. У меня не было времени, девочки, мальчики, 2 жыл мен только бизнес курдум. Мне не было времени с кем-то общаться, знакомиться, ходить на свидания, потому что я работала. Өзүм адам жазам, өзүм баарын өзүм кылам, команда менен өзүм иштейм. Эми Кудай кааласа, эми убакыт ашышты үйрөндүм. Делегирование дегенди үйрөндүм. Сиз башкалар жасай алган жумушту бөлүштүрөсүз. Делегирование болуш керек. Азыр мен дагы бир план бар. Азыр вообще мен WhatsApp-ым бирөөгө өткөрүп берейин деп атам, чтобы вообще WhatsApp-ты тургум келбей калды. Пусть башка бирөө отуруп мен суроолорума жооп берип, важный нерселерди блокнотко жазып коет, анан мага кечкурун мына болду деп. И уже мына WhatsApp-ка сиздер жазсаңыздар, прямой менен байланыша албайсыздар. Мен личный бир телефон алып алам, только өзүм жакындарым менен эле WhatsApp-та сүйлөшө турган. Потому что это тоже отнимает время. Личный WhatsApp ачам и кече түнү саат түнкү 1-де мага звонок кылып атыр, ушул интенсивдеги кыз, ким чалды билбейм. Уктап атсам мага звонок кылып атат. Самарже, мен сөзүм бар эле деп. Это очень некорректно, да? Саат түнкү 1-де звонок кылыш, билет, что мен эрте турушум. Анан чоң кыз саат канча болду десем, сизде сөзүм бар эле. Канча сөзүң болсо дагы кичине уважение керек. Бирөөнү сыйлашыңыз керек, бирөөнүн убактысын. Эми азыр WhatsApp-та да ошентип алып коеюн деп атам. Бул номерди ошол менеджерге берип коем, чтобы вообще, чтобы мне никто не мешал. Өзүмүн бир жашоомочу бардыңыздар, ошол даражага жетсеңиз болот. Менеджерлер болот, Кудай кааласа бар бир ишиңизди бере баштайсыз, чекеден бере баштайсыз. Ошондо сиз толук өзүңүзгө убакыт, өзүңүзгө кетет дагы, бизнес курганга отдельно бир убакыт бөлүп коесуз и бөлүштүрүлүп калат. Кийин барып. Эми баштап аткан болсоңуз, ал это азыр кыйыныраак, себеби дегенде сиз точно эрежелерди билбейсиз, кандай эмнелерди кылыш керек экенин билбейсиз, билип алгандан кийин үйрөтүп коюш оңой эле. Анан башында сиз албетте айлыктар анчалык көп эмес, анан келген адам жумуш кылса албетте ал акча алат да. Мурда мисалы коллаждарды өзүм жасачумун. Мисалы бирөө 3%ке чыкса куттуктаган жасаш керек, 6%ке чыкса куттуктап жасаш керек. Азыр бир кыз бар, как раз Нуриза Instagram боюнча полностью текст, коллаж, ошол Нуриза котормочум полный ошол жасайт, я ей зарплату даю. Мен кыйра бошоп калдым да. Делегирование — основа успешного бизнеса, основа успешной команды, основа больших денег — это делегирование. Эмнеңизге мындай куюп, чучуңузга түйүп, прям каныңызга сиңип, ар бир дыханияңызда делегирование жүрүшүңүз керек. Кантип мен делегирование кыла алам? Ойлонуңуз, кайсыл жумуштарды сиз берип кое алсаңыз болот бирөөлөргө. Кайсыл жумушту? Может, садиктен бирөө жарым алып келип алып барып тураттыр. Сизден может алга айлык акчаңыз жок болсо, айлыгыңыз жок болсо, может ага сиз шампунь берип тураттырсыз, может фабрик иштесеңиз, может Oriflame иштесеңиз духи берип коет турсуз. Можно договариваться, всегда можно договариваться. Мен мурда монтаждарды өзүм жасачумун. Знаете, как трудно монтаж кылган? Вы просто не знаете, как трудно монтаж кылып, ар бир сөздү жазып, ар бир сөздү кесип, ордуна сүрөт коюп, монтаж кылган аябай кыйын. Билбейм, мен үчүн кыйын. Азыр мен монтажер жалдап койдум, ага айлык төлөп коем, видеону тартып сырой материал жөнөтүп коем, ал өзүм ага монтаждап жиберип атат. Кыйла убактым ашты да. Көрүп атасыздарбы кандай убактым ашып калып атат. Сүрөтчү, мурда өзүң сүрөткө тартат элем. Азыр фотограф, личный фотограф келип туруп, звонок кылам, келип сүрөткө тартат. Прическа, макияжга да канча убакыт кетет. Өзүң жасасаң, ужасно жасап алсаң, кайра бузасың. Лучше барып туруп салонго барып эле бирөө жасап берсе, тезирээк болот. Көрдүңүздөрбү, канча адам сизге жардам берсе болот. Бардык адам жардам берейин эле деп турат. Анын үчүн сиз сурашыңыз керек. Возможно, азыр акчаңыз жок, бирок сизде бере турган бир нерсе бар. Возможно, продукциядан берип коет турсуз. Может, анын бир ишин бүтүрүп береттирсиз. Мисалы бизде окуган Лиза деген кыз випке жазылам дейт, бирок акчасы жок, студентка. Ал айтып атпайбы? Мен не кылып кантип випиңизге катышсам болот? Анда кел, мага жардамчы болосуң, мен часть мою работу возьмешь на себя, ошол жерде окуганча, сабактарды көргөнчө жашасаң болот деп сүйлөштүм. Көрдүңүздөрбү, как можно? Мен ага азыр айлык төлөйм, ал бирок мен
чоң бир жумуштарым алат, мен бошойм, ал дагы менен еще билим алат. Экөөбүз тең win-win, выиграл и выиграл. Это сделка. Ким түшүндү делегирование дегенди, ким түшүндү, сонун түшүнгөн болсоңуз бирди басыңыз. Мен түшүндүм. Может, өзүңүз каталарыңызды көргөндүрсүз. Бардык жумушту өзүңүз жасаган үчүн сиз өсө албай атасыз да. Бардык жумушту өзүңүз жасаган үчүн өсө албай атасыз. Мен азыр эме алып алайынчы. Извиняюсь. Жерде акылай жыйнады эле да, мен мына өчүргүчүм. Азыр секундочку, девочки, плюс басып келер бастырууга. Үйдө бизде кандай делегирование кылам? Мисалы, мен Алихан балам уже 8ге чыгып калган, только мусорду ошол Алихан төгөт. Үйдө мусор көбөйүп кеткен болсо, мен Алиханды урушам. Кана мусор көбөйүп кетиптир деп. Пол жуугуч Раяна кызым, только пол жуйт постоянно. Анан кир жайгыч Раяна, стиральный машинаны бүт Раяна карайт. Кызымчы 8 жашар кызым карайт стиральный машинаны, 9 жашар. Кирди, бүктөлбөгөнүн бүт ошо. Балдарыңызды үйрөтүңүз. И албетте аны бекер кылса ал жасагысы келбей калат. Мотивационная программа. Мотивация болуш керек. Ал эгер сиз заставлять этип эле бекер жасатып берсеңиз, бир күн кылат, 2 күн кылат, 3-күнү күнү бар жолу деп кылбай коет. Ошондуктан аркамда бирдеке тарактып атат, ким жок бирок үйдө. Ошондуктан мотивация берип турабыз. Мотивация бериш үчүн бир нерсе берип турушуңуз керек. Мисалы, Раяна телефон сурады, мага мен айттым, телефон алып берем, бирок сен өмүр бою, пока ты будешь жить со мной, күйөөгө тигичекти. Стиральный машина, кирлерди сен карайсың дедим. Анан үйрөтүп койдум, конкретно, четко, ясно үйрөтүп койдум. Кайсы кирди салганда, кайсы кнопканы басат. Ал балдар оңой эле үйрөнүп алат. Бизден умный азыркы балдар. Шоукту салганда мына шоук дегенди басасың, шерсти салганда шерсти басасың, ак кийимдер менен караны алаштырбайсың, мынча айна саласың, мына жерге кондиционер куясың, анан кирди мынтип жаясың. Целый день кызыма үйрөттүм, кантип кир бүктөш керек, майканы кантип бүктөйт. Баягы кинону чогуу көрдүк, кыздар чогуу көрүп отурдук, баягы кинону көргөнбүз го уборка боюнча. Мен кызым сонун бүктөштү билет. Азыр кийимдерди полный кызым бүктөйт. Уже мен бошодум, телефон алып берип койдум, бирок ал өмүр бою ошону аткарат. Кийим тизгич Алихандын мойнунда, мусор Алихандын мойнунда, пылесосту экөө очередтешет, Айдана тамак кылат. Акылай бала карашат, көбүнчө Рамзанда акылай. Көрдүңүздөрбү, мен кантип ушунча чоң бизнестерди кантип жасап атам? При помощи помощников, при помощи делегирования. Аны өзүм жалгыз жасай албайт элем, кыздар. Эми азыр Рамзан чоңойсо ага дагы бир нерсени ага өткөрүп берем. Азыр мен Алиханды чоңоюшум менен ойлонуп атам, азыр Раянаны, Алиханды монтажды үйрөтүшүм керек болуп атат, окуш керек булар. Монтажда билсе, мен уже башка бирөөгө ошончо чоң, өтө кымбат монтажды 1 минуттук, 2 минуттук видеону 500.000 долларга чейин жасашат, күчтүү монтажерлор. Мисалы, клиптерди да 20-30 миң жок дегенде жөнөкөй клиптер. А мына кымбат жакшы клиптер, мына Эрнис Сыдыковдор 5.000 долларга чейин татат. Клип канча минут болот? 2-3 минут эле болот. Ошондуктан сиздер кече сен 1000 сом дебедиңби, 2000 сом эмне кымбаттатып койдуң деп. Мен аябай чоң акчалар төлөп монтаж кылдырып атам мына сабактарым. Ошон үчүн все должно окупаться, чынбы, мен аны бекер кылдырбай атам да, акча төлөп атам монтаждарына. Ал өзүн актабаса, смысл мне это делать, чынбы? Семейный бизнес болот. Сиздер дагы ошентип делегирование кылсаңыздар болот. Делегирование это прям бизнестин өзөгү. Кийинкиси, делегированияны жасап атканда мотивация кылып туруңуз. Айлык төлөңүз, айлык төлөй албасаңыз, продукция бериңиз, продукция төлөй албасаңыз, может бир нерсесин жасап беришиңиз керек. Win-win эч качан унутпаңыз. Win-win. Выиграл. Ошол сизге жардам берген адам выгодасы болсо гана жардам берет. Выгода болбосо ал временно жардам берет да анан качып кетип калат. Мисалы, Алихандын өзүнүн выгодасы бар, анын залын төлөйм мен. Айтам, сен залга ал, өз баргысы келет да залга. Мен мисалы заставлять этпейм. Залга баранчы дейт. Залына 2000 сом кетет айына. А мен ага айтам, мен сен залыңа 2000 сом төлөйм. Мне это надо, тебе надо. Значит, сен ошол акчаны иштеп табышың керек. Мусор төгүп, анан үйдү пылесостоп, анан буттарды тизишиң керек. Эгер бут чачылып жаткан болсо,
Алихандан требовать этем мен. Эгер мусор толуп кетсе, Алихандан требовать этем. Көрдүңүздөрбү? Баланы уже кичинесинен баштап акча табууга үйрөнтүшүңүз керек. Жөндөн жөн эле акча бере бербей, жөндөн жөн эле спорт школаларга бере бербей, баргың келеби? Заработай, сен мына жумуштарды аткарасың, кыласың. И уже ал кичинекей бала уже түшүнүп атат жашоо кандай экенин. Бир нерсе жасаса, ал акча алат экен. Демек, бир нерсе алыш үчүн бир нерсе жасаш керек. Win-win, никогда не забываем. Win-win. Жөндөн жөн эле бирөөлөрдү иштете бербеңиз. Сөзсүз түрдө анын эмгегин баалашыңыз керек болот. Эмгегин баалабасаңыз, ал временно арканды узун таштаңыз. Бир күн жардам берет, 2 күн жардам берет, качып кетип калат. Анан генеральный уборканы дагы мен профессиональный клининговый компаниялар бар, ошолорду чакырам. Бир айда бир келип генеральный уборка кылып кетишет. Үстүдөгү чаңдар, айнектер, люстраларды эми мына жаш кыздар кыла албайт, ошон үчүн килемдерди полный профессиональный клининговый компания келип жууп кетет. Ашып барса бир айда 2000 сом кетет. Зато үйүм таза. Көрдүңүздөрбү, буну жалгыз өзүңүз кылсаңыз целый день убактыңыз кетет. За целый день сиз канча иш бүтүрүп коесуз, өзүңүздүн бизнесиңизде, командаңызды канча өстүрүп койсоңуз болот. И лучше мен ошол жака убакыт кетиргенден көрө мен интенсив өткөнүм жакшы, медитация тартканым жакшы, команда менен иштегеним жакшы, сунуш жазганым жакшы, и акча тапканым жакшы да, чем ошол иштерге кечке жүрө бергенден көрө. Бизде эмне жерде бир кыз бар, сааттан кечке үй жыйнап отура берчү. Сааттан кечке үй жыйнайт. Тизет жанагы кийимдеринчи. А мен айтам, мен сен ушуну тизип отура берсең, сен акча таба албайсың. Тизгенди кызыңа үйрөтүп кой, өзүң кылба десем, кызым мендей кыла албайт, сендей кыла албайт, 1 жыл кыла албайт, 2 жыл кыла албайт, 3 жылда кылып калат. Үйрөт кызың, өзүң кылба деп канча сайрадым. А сен эле отурасыңбы эмне жерде? Акыры ошол ишти кылбай бизнести куруп баштагандан анан директор болду. Ага чейин үй жыйнап эле өтүп кетти. Жашоо үй жыйнагандан турбайт, кыздар. Үйдү жыйнаш керек, кирда жууш керек, бирок жардамчыларыңыз болсо, бөлүштүрүңүз, баарын өзүңүз жасабаңыз. Даже тамак кылганда мен Раянага бар картошка пияз арчып коюш десем, картошка пияз арчытты билет багындай. Аппарат менен арчыйт. Арчып коет, анан мен тамак кылам. Арчып бүткөндө. Постоянно жумшашты үйрөнүңүз. Жалкоо болуңуз. Мисалы, мен жалкоо болгон үчүн ушунун баарын иштерди ар кимге бөлүштүрүп коем. Эгер мен трудоголик болгондо мен баарын өзүм жасамакмын. Ким трансферинг реальности деген мен видеом көрдү. Мен ошол жерде акырында айттым. Жалкоолор гана чоң акча таба алат деп. Жалкоолор наоборот бирөөлөрдү жумшайт. Делегировать эткен адамдар булар эң жалкоо адамдар. Өзү баарын өзү кыла берген адам бул качанга чейин өзүңүз канча нерсе кыла аласыз өзүңүз жалгыз. Убакыт алат, убакыт алат. Жардамчы алгыла, балдарыңарга үйрөткүлө үй жыйнашты. Бир күн целый день үйрөтүп коесуң, бир күн убактың кетет, зато бир нерсени, постоянно кылган нерсени балдарыңызга бөлүштүрүп койсоңуз болот. 5-6 жаштагы бала жасай алат. Үйрөткүлө балдарыңарды. Пусть азыртан баштап менет кылып акча табышты, менет кылып ар бир жеп аткан нанын актасын, үйдөгү нанды. Жөн эле уктап, жеп, ичип жүрө бербей. Дармаят кылбайбыз, балдарыбызды бүгүндөн үйрөтөбүз. Жакшынак кылып түшүндүрүп, мындай кыласың деп. Мындай жасасаң болот деп үйрөтсөңүз болот. Мен да үй жыйнап кечке тажап кетем. Балдарыңарга үйрөткүлө. Мен өзүм кыла берем дейт. Өзүң жалгыз кыла берсең, андай команда каяктан курулат? Кантип убактын кантип бошотосуң? Убакытты бошотушту үйрөнөбүз. Дагы кийинкиси эрежеге өтөлү, убактыбыз аз калды. Кийинки эреже бул сиз команданы топтоп атканда, команда куруп атканда көрүнгөндө эле командаңызга ала бербеңиз. Үйрөнүңүз, иштей турган адам менен иштебей турган адамды бөлүштүрүштү үйрөнүңүз. Мен мурда любой эле адамды ала берет болчумун, командага адамдар менен жүрө берет болчумун, убактым кетирип. Азыр мисалы мен командама өздөрү жазышат да, Самар же сиздин командаңызга кошулсак болобу, кантип кошулабыз дегенде мен башында айтам. Бул халява эмес. Бул жерде менет кылыш керек. Бул жерде жок дегенде күнүнө 3-4 саат убакыт бөлсөң, анан 3-4 айда барып зарплатага чыгасың. Ага чейин зарплата жок, бекер иштейсиң, бекер үйрөнөсүң. Сабактар бар, платный, бесплатный. Сабакка үйрөнүүгө убакыт керек болот, сабакты алганга, китеп окуганга, видео көргөнгө. И готов ли? Сен даярсыңбы? Күнүнө 3-4 саат убакыт бөлгөнү, практикага, видео көргөнгө даярсыңбы? Анан эле эртең эле жазып алып, качан айлык чыгат деп суроо бербейсиң. Мен айтканымды жасасаң, анан кийин бизнес болот. Анан кийин мурда мен мынтип элем да, мен командама жазылып койсоң, мен любойн жасай берем, сен лишь бы заказ кетирсең болду. Нет. Ана мен кыйналып, жалкоолор менен башым ооруп, чачым агарып, вообще кыйналып кетет элем. Алар болсо мага кечке шылтоосун айтат, күйөөм каршы, апам каршы, анан кийин башым ооруду, анан кийин мен ишенем келип калды, бүгүн иштегим келбей атат. Надоел кылышат болчу. Азыр мен башында эле айтам, иштесең жазыл, иштебесең мага
андай халявщиктердин кереги жок. Иштейм десең мага сөз бер, анан экөөбүз иштешебиз. Сөзүн алып алам башында эле. Выбирайте людей. Наоборот, бизнесте сиз өзүңүзгө партнер тандап атасыз, өзүңүзгө команда куруп атасыз. 100% адамдардын баарын эле шагыратып ала бербең. Работайте на качество, а не на количество. Качественный адамдарды алыңыз. Башында сүйлөшүп алыңыз. Башында мындай болот деп условияларын айтыңыз, эрежелерин айтыңыз. Ошого макул болсо, макулдугун алып алып анан ишти баштаңыз. Эптеп эле жазыл, давай, мен сен үчүн адам каттап берем, мен сен үчүн куруп берем, баардыгын сен үчүн жасайм, сен жыргап эле жүрө бересиң, анан кийин бир айдан кийин зарплата чыгып, алдабагыла антип, андай эмес. Особенно сетевой маркетингде бир айда зарплатага чыкпайт адам. Жок дегенде 3-4 ай убакыт кетет. Любой эле бизнесте сразу эле зарплата алып баштабайт. Испытательный срок бериңиздер. Эгер традиционный бизнес боло турган болсо, башында айлыкты аз төлөңүз, испытательный сроктон өтсөң анан зарплата көтөрөм деп мотивационный программа болуш керек. Анан албетте условия түзүп бериңиз. Менден мындай условиялар. Мен сага мисалы үйрөтөм, бесплатный сабактарым бар. Бир веткаңды өстүрүп берем, если, конечно, активный болсоң деп мен өзүм условияларымды айтам. Ошого макулсуңбу? Макул болсоң давай ишти баштайбыз. Бирок ага чейин макул эмесмин десе, до свидания, следующий. До свидания, следующий. Коркпоңуз, ал адамды жоготуп коем деп. Мурда мен любой адамдан коркор элем, жоготуп койгондон коркуп, макул, сен лишь бы жазылсаң бол деп. Канча башым ооруган, канча адам мени коркутат болчу, иштебей эле койдум деп. Азыр ошо коркуткан кыздарым азыр зарплата алат. Крупный зарплаталарды алат. Иштебей кетип калган кыздарым азыр 100 000 алат. Азыр жакшы эле ошондо кайтып келем. Мен башка иштеп атам, Самаржа, мен иштебейм деп. Канчасы коркутат болчу мени. Иштечи деп жалдырайт болчумун. Азыр эстесем, неге жалдырайт элем? Аларга керек эле ошо зарплата. Бар иштебей эле кой деп айтпакмын дейм да азыр. Мен иште жардам берем, бул күндөрүң да өтүп кетет деп мен канча жалдырачумун. Азыр кече бир кызда ошентип иштебей эле кой деди. Мен любойну өстүрүп алам, любой адамды өстүрүп коем. Иштейм деген ошончо десем кайра калды да ошо сөзүм. Мурда наоборот мен жалдырайт болчумун. Иштечи, пожалуйста, мен командамда болчу. Азыр жалдырабайм. Эч качан жалдырабаңыз. Прямой үстүнөн да сүйлөбөңүз. Вот я такая крутая, сен мен командам. Нет. Иштесең жардам берем, иштебесең жок. Мындай ровно партнерский отношения кылабыз бизнесте. Даже сиз кол астыңызда иштесеңиз да бул сиз партнердой мамиле кылабыз. Сен мен кол астымда иштейсиң, все, заткнись деп өзүнчө начальник болбойбуз. Качан сиз партнердой мамиле кылганыңызда, себеби ал зарплата алса, сиз да зарплата аласыз. Ал акча тапса, сиз да акча табасыз. Ал сиздин наныңыз. Ошондуктан партнердой мамиле кылыңыз. Ал дагы жеңиш керек, сиз дагы жеңишиңиз керек. Вин. Экөө тең жеңилиш керек. Ошондо экөө тең жеңгенде сиз партнерсиз ал адамга. Начальниктей мамиле кылбаңыз. Давай мындай кылайлы, ошондо биздин зарплатабыз көбөйөт, и сен да зарплатаң көбөйтүп берем. Какой-то бир процентная ставка коюп коюңуз, чтобы выручка канчалык көп болсо, сиздин адамыңыздагы, аркаңыздагы адам дагы, эгер традиционный бизнес кылып аткан болсоңуз, аркаңыздагы адам дагы көп зарплата алыш керек. Мисалы мен интенсивде канча көп адам жасасам, мынча процент төлөп берем деп акылайга айтам. Ал өзү жазып чыгат. Мурда жазгандарды сиз катышам деген экенсиз го, катышпайсыз деп. Ага мен ушундай процентный ставка кылып коем. Мынча адам катыштырсаң, ошончо адамдан мен сага процент чыгарып берем. Ей выгодно, чем больше людей будет в интенсиве, тем выгоднее ей. Акылай кадимкидей зарплата, ошончуктан коркпостон, уялбастан акылай трайнить этип звонок кылып, ссылка келбей калды, ссылка өзүм чыгып алдым, мындай болду деп жазсаңыздар болот. Ал зарплата ал бекер кылган жок. Ага мен iPhone 10 телефон алып бердим ушул ишти жасасын деп. Все оплачено. Так, түшүндүк да. Вин-вин, делегирование, мотивационная система, команда тандоо. Ар бирин жазып отурабыз. Команда тандоо, команда курганда тандайбыз, эрежелерди айтабыз, уставтарды айтабыз, ошого макул болсо анан кийин командабызга алабыз. Бардыгын эле количество кылып шагыратпайбыз. Шагыраткандан пайда жок. 100 адам болсо, бирок ошонун арасынан бир 10 эле адам сизди көтөрөт. И албетте закон Пареттону унутпайбыз. Закон Паретто бул 20-80 деген Паретто. Закон 20% сиздин усилияңыз 80% ийгилик алып келет. Жол болсо 80% усилияңыз 20% гана ийгилик алып келет. Закон Пареттону өзүбүзгө плюс кылып бурабыз. Анан кийинкиси командада лидерлер болот. Обязательно лидерлер болот. Сиз эч качан лидерлерди башкара албайсыз. Кимге башкарылган жагат, ким жаман көрөт башкарганды, то есть сизди башкарса ким жаман көрөт? Бул жерде барбы? Мисалы мага жакпайт, келип алып туруп, давай деп приказ берип айтканды мен жаман көрөм. Жаман көргөндөр болсо экини басабыз. Мне не нравится, мени башкарса мен жиним келет дегендер барбы? Мен бирөө башкарса, мен даже кичинемде эми кир жуйын деп
кирлерди топтоп, тазиктерди топтоп, эми суу ысытып атканда апам келип керчөө деп кыйкыра турган болсо мен үй жинайын дедим деп башка ишти кылып кетип калат болчумун. Я ненавижу, когда мне приказывают. Я ненавижу. Все ненавидят. Вот это поймите, девочки, мальчики, все ненавидят. Ошон үчүн приказной тондо айтпайсыз командаңызга. Пожалуйста, никто не отменял. Анан суранып айтабыз биринчиден, экинчиден бирок особенно сетевой бизнесте сиз эч качан приказ бере албайсыз. Давай иште деп. Ал желаниясы болсо иштейт, желаниясы жок болсо иштебейт. Заказ кетирип жүрө бериши мүмкүн. Давай иште, бүгүн 10 адам катташың керек, приказываю, мына видеону көр десеңиз ал көрбөйт эч качан. Анан мен кыйналып кеттим команда менен приказ берип, аларды урушам, күндө айгерим барбы жокпу? Эй, адам каттабадыңбы бүгүн? Деп кечке урушам, ал менен качат, урушкан сайын качат, ошентип жүрүп не болду? Өсө албадым. Анан бир күнү эле Мирла менен сүйлөшүп отуруп калдым. Мирлан өсө албайт да, мен кечки командама айтып өрүп урушуп уже жин болуп калдым десем, сен эмнеге урушасың, сен кандай акың бар аларды урушканга? Мен сени бир жолу болсо да уруштумбу деди. Анан кийин жок десем, эмнеге силер аларды урушуп атасың? Сен аларга эмне приказ бересиң? Ал сенин партнерлоруң, партнердей мамиле кыл, суранып айт. Биринчиден, экинчиден бир сонун фишка айтам сага, колдонуп көр деди. Анан ошол фишканы айткандан кийин командам ушундай өстү. Ошондон кийин эле директор статустары ачылды, командам өзү эле иштей баштады. Өздөрү эле адам каттап, өздөрү эле сабактарды өтүп, укмуш сонун болуп кетсе болобу ошол фишканы колдонгондон баштап. Бирок ал фишканы мен айтсамбы, айтпасамбы ойлонуп атам. Нужно это вам, кыласыңарбы же кальп эле угуп коюп нерден кирип бияктан чыгып кетеби же мен жөндөн жөн энергия кетиремби бул жерде? Азыр айтсам баары жасайсыңарбы, жасабайсыңарбы, аны Кудай билет. Жасайм деп 100% сөз берип, мына жерде сөз берсеңер анан айтайын. Жөндөн жөн айткым келбейт, потому что бул алтын эрежек, прям лидерлерди өстүрүү боюнча самая великая фишка. Айтсаңыз жасайм дейт. Жасайм десеңер айтайын. Потому что бул нерсени жасасаңыз лидерлер өздөрү эле иштей берет. Силер приказ бербейсиңер, суранбайсыңар даже, айтпайсыңар мындай кыл деп. Мен командамда иштеген кыздар билет. Мен ошол 2018-жылдан баштап, февраль айынан баштап мен ошол фишканы колдоном. Я никогда не приказывала своим девочкам: Любал жаса, адам катта, видео көр. Алар өздөрү көрөт, өздөрү адам каттайт, өздөрү бал жасайт, керек болсо өздөрү статус ачат. Статус аш, никому ничего не приказывала. Мен командам бар мына жерде, сөздөрүн тастыктайт. Кому-нибудь, когда-нибудь давай бал жаса, давай адам катта деп айттымбы? Возможно, айтаттыр элем до 2018 года, до февраля урушуп эме кылат болчумун. Бирок 2018-жылдан баштап, февраль айынан баштап мен эч кимге приказ берген эмесмин. Бал жаса, адам катта, статус ач деп. Нет, такого не было. Бүгүн мынча адам катта, мына видеону көр. Не было такого. Я не приказываю. Ким менин командамда бар, айткыла. Сөзүмө састыктагыла, ооба ошондой деп койгулачы, менин командамда бардар. Чтоб эме болбош үчүн, мен жалганчы болбош үчүн. Эде менин командамдар барбы, жокпу билбейм. Жок окшойт эч ким. В общем, айта берейин, сыгылып кеттиңерби? Жакшы көрөм демен ошентип сыкканды. Жарылып кетем дейт. Ошондой дейт. Ну, почему-то люди сами делают. Ладно, айтып коеюн. Сиз өзүңүз иштешиңиз керек. Өзүңүздүн примериңизди мактанып турасыз группага, командаңызга. Бүгүн эмне кылдыңыз? Мактанасыз. Бүгүн эмне жумуш кылдыңыз? Мактанасыз. Ошол жумушту аткарып кандай ийгиликке жеттиңиз? Мактанасыз. Только мактанышыңыз керек болот. Эмне жумуш кылганыңызды отчет бересиз командаңызга. Отчет. WhatsApp группаңыз бар, командаңыз бар, и вы отчитываетесь перед командой. Отчет. Так, мен азыр бүгүн 2 адам каттадым, Инстаграмдан каттадым. Инстаграмдан кантип адам таптым, айтып берем командама. Мындай дедим, ана мындай дедим, скриншоттор жөнөтө берем, командама скриншот жөнөтө берем. Бүгүн Одноклассниктен ушунча адам каттадым. Анан кийин сонун болду, анан кийин только мактана берем, анан кийин айдын аягында каталогдун бүткөндө мен зарплатамды чыгарып коем. Мынча зарплата алдым. Месяца классно поработала. 21 күн сонун иштедим, зарплатам сонун чыкты. Деп коем, болду жанагы. Ушинтиш керек экен да, көрсө деп туруп, анан Одноклассникте сонун болуп атат десем, шагырап командам Одноклассникке кирет. Инстаграмда сонун болуп атат, мен мына
мына методдор менен подписчик көбөйттүм, өзүм ручной кетирип атам, мындай кылып атам, командама только отчет берем, мындай сабак өттүм, анан ушу сабак өткөндөн мен командам өсө баштады, мындай кылдым, андай кылдым. Только өзүңүздү мактанасыз, эмне кылып атканыңызды мактанып бересиз. И нормальный баш иштеген, нормальный баш иштеген лидер сизди туурайт. Анан кийин лох болсо, извините за мой французский, но если лох болсо адам нарагынан, качан сиз приказ бергенде гана бир жерин көтөрө турган лох болсо, ал туурабайт. Качан сиз приказ бергенде анан кийин жасап баштайт. Эгер лох болсо, а бизге лохтордун командага кереги жок, кетсе кете берсин. Мисалы мен эгер мени көрүп туруп, ошончо жасап аткан ишими көрүп туруп жасабасам, onu лох. Ал лох болсо өзүнө. А если мени көрүп жасаганымды жасап тураса, значит, он нормальный лидер жасайт, нормальный лидер турайт. Мисалы мен карап турам, Дарья эмне кылып атат, Милан эмне кылып атат, эмне кылса тура берем. Гифке катыштуу, гифке катышып алам. Залга барып атабы, залга барам. Мына китепти окудум десе, ошо китеп. Тони Роббинске кетип атса, Тони Роббинске барам. Алар успех оставляет улики. Лидер оставляет улики. Ошол лидер не кылса, ошону турайбыз. Это называется дупликация биздин тилибизде. Дупликация. Сиздин командаңыз сиз дупликация кылыш керек, туураш керек. Дупликация деген сөз греческий тилден алынганда удвоение деген түшүндүрөт, көбөйүү деген түшүндүрөт. Сиздин движенияларыңыз, ар бир движенияңыз туурала турган болуш керек. Ошондуктан сиз жөнөкөй движенияларды аткарышыңыз керек. Жөнөкөй. Баары аткарыла турган. Баары саат 5-те тура алат. Баары саат 5-те тура алат. 5-те туруп, мен 2 жылдан бери 5-те турам, өлүп калган жерим жок. 5-те турам. 5-те турам, я до сих пор жива, наоборот, здорова и успеваю на многое. Мен 5-те турганымы аз гана лидер турайт. Стористардан мен 5-те туруп алып, кээ бир лидерлер ошентип сторис тартышат. Мен эмне кылсам кылышат. Сабак өтсөм сабак өтүшөт. Асель Сыдыкова катышсам Асель Сыдыкова катышат. Китеп окусам китеп окуйт. Гифке катышсам гифке катышат. Статус айтсам статус айтышат. Нормальный лидер турап, нормальный зарплаталарга чыгып алды. Анан лохтор лох болуп жүрүшөт. Эмне кылайын Самаржа, айтыңчы деп. Мен эмне кылып атканымды көрсөтүп атам. Мне не надо говорить. Сиз айтпаңыз эмне кылыш керек экен. Приказ бербеңиз. Показывайте своим примером. Ленин ошондой лидер болгон. Ал отуруп алып шыпыргыла деген эмес. Веникти алып алып шыпыргын алып өзү шыпырган. Ошон үчүн Ленин азыр, Ленин до сих пор эстешет атын. Ал өзү жасаган ошол иштерди. Анан кийин өзүңүз жасасаңыз, жаса деп айтыш оңоюраак. Мисалы өзүңүз отуруп алып, давай адам катта бүгүн деп бир дагы адам каттабай. Мен бүгүн 2 адам каттадым. Сен канча адам каттадың дегенде уже сизде акыңыз барып сураганга. Мен бүгүн 10 страница китеп окудум. Сен канча страница китеп окудуң? Вот это вот лидер. А шеф, давай китеп оку дейт. Сиз шеф эмессиз. Шеф бул баягы лидерство боюнча мен айтып бергенмин. Ал жерде бизнес өспөйт, себеби дегенде сиз приказ бергенде гана, айтканыңызда гана иштешет, айтпасаңыз иштешпейт. Качанга чейин сиз түкүрүңүздү чачыратып алып айтасыз, аны кыл деп. Сиз өзү иштеген лидер менен иштеген одно удовольствие. Когда адам келди, өзү билип жасай берген, это одно удовольствие. Аны үчүн сиз примером вы должны показывать. Примером. Эми түшүнүңөрбү? В чем фишка? А сиз только кылдыңбы деп эле сурай бересиз. Жок, сиз примером. Эгер традиционный бизнес болгон болсо, аны кантип иштетсеңиз болот. Башка бир примерлерди көрсөтүңүз. Мисалы, башка салондо ошондой эле чач жасаган мастер звезда болуп кетти дейли. Эли ал барып туруп Георгий Котко барып окуп келди. Сиз болсо бар Георгий Котко барып оку, сен өсүшүң керек, мындай кыл дебейсиз. Болгону Джонни Георгий Котко барып окуп келиптир, ошондон кийин клиенти көбөйүп кеттир, ошондон кийин подписчиги да көбөйүп калды. Ну круто деп сиз мактап коесуз. Нормальный лидер, нормальный чач жасаган адам болсо, мастер баш иштесе, ошол Георгий Котко барып окуп келет. Мына Гуарга барып окуп келиптир, окуп келгенден кийин аябай жакшы клиенттер көбөй баштады, боюнду да жакшы үйрөнүп алды. Какой она молодец деп бирөөнү мактайсыз да, бирөөнү мактап коесуз. Сен бар дебесеңиз дагы ал жөнөйт. Түйүнүн көтөрүп алып мен да окуп келейин деп. Көрдүңүздөрбү? Сиз если линейный бизнесте иштесеңиз, традиционный бизнесте иштесеңиз, сиз ал нерсени өзүңүз жасабасаңыз, сиз башка звездаларды мактаңыз, башка ошол ийгиликке жеткен адамдарды изучайте других, башка бизнестегилер конкуренттериңизди изучать этиңиз, кантип өсүп атышат, нелерди колдонуп атышат. Ошолорду айтып коюңуз командаңызга, мындай болуп атат экен, прикинь деп. Мындай жаңы кератині чыгыптыр, ошону үйрөнүп алыптыр, анан элдин баары клиенттер ошол жака кетип калды десең, мен да үйрөнөйүн, окуп келейин деп аракет кылат. Давай кератин үйрөн десеңиз, ал үйрөнгүсү келбей качат, сопротивление алат. Мен силерге азыр айтып айтканда
сиз айтсаңыз кресло болобу экен пример менен көрсөтөм да. Креслоңузду просто бул кресло мындай кылып тартсаңыз өзүңүзгө, тартсам кетип атат. Сиз өзүңүзгө тарткан сайын, приказ берген сайын бул кресло качат. А мен түртсөм аны өзүмө келет. Түртсөм өзүмө келет. Бул закон. Сиз наоборот жабышкан сайын, өзүңүзгө тарткан сайын адам сизден качат. Сиз түрткөн сайын адам сизге жабышат. Сиз албетте баардын давай түрт нет дебейсиз. Башка метод колдонуңуз. Это психология. Мисалы мен балам оокат жебейт, Рамзаным оокат жебейт. Рамзан оокат же десем качат, постоянно качат. Анан Рамзан бар, эшикке чык десем неге дейт. Сен биз азыр оокат жейбиз, сен оокат жебей тур, биз оокат жейбиз, сен спальняга кирип отуруп тур десең жаны чыгып мен дагы жейм деп кыйкырат. Анан кийин отуруп алып жейт да. Анан Рамзан кел тамак жей деп жалдыраган сайын жебей кыйынсынат. Сен жебейсиң деп айтам да. Сен тамак жебейсиң, бүгүн тамак жебейсиң, ты наказан деп. Ал өзү тамак жегени мага керек дейм, ал бала түшүнбөйт, ал чоңоюш керек, тезирээк чоңоюш керек. А мен аны ошону кайра ага приз кылам да. Сен наказание алдың бүгүн, там колуң кирит или там бүгүн туура эмес иш кылып койсо бүгүн оокат жебейсиң деп. А наоборот оокат жеши мага керек да. Ошону наказание кылам. Кызымы мектепке барбай коесуң, барбайсың деп наказание кылам. Окубайсың, бүгүн телефон бербейм, онлайн сабак. Ал өзү окугусу келбейт на самом деле. Мен эгер ошол нерсени приз катары берсем, мисалы бүгүн мектепке барбайсың, из-за ты наказана десең, на самом деле мектепке баргысы келбейт, бирок из-за того, что это наказание деп ойлогон үчүн, даже психология ыйлайт да мен барам деп, на самом деле ал баргысы келбейт. Сиз ошол нерсени наказание кылышыңыз керек да, наоборот. Это работает и в отношениях. Отношенияда да иштейт. Например, если с мужем, наоборот, күйөөңүз менен, бул жерде, я думаю, плюс 18, если хотите близости с күйөөңүз менен, наоборот, аны наказывать этип коюңуз. Сага 10 күн ошол нерсе жок деп. Из-за того, что ты мне не купил цветы. Ал вообще-то сиз менен и не хотел, и сиз ошол мезгилде 10 күн деп турган эртеси күн гүл алып келет. Это можно использовать во всех сферах. И бизнесте, и балдарыңыз менен сүйлөшкөндө ошол сиз каалаган нерсени наоборот приз кылып коюң да, ал кылгысы келбеген нерсени. Ким түшүндү? Ал кылгысы келбейт, бирок ошол нерсе сизге керек, аны бирок сиз приз кылып коюң. Ал нерсени алыш керек, как-то должен заработать. Бирок ошондо сиз жеңип атасыз, ал да жеңип атат. Понимаете? Понимаете? Коллекционирование иштейт ленде. Команда курганда жалкоо адамдар да болот командада. Ошон үчүн коллекционирование деген сөздү жаттап калыңыз. Коллекция кылганды адамдар жакшы көрөт. Мисалы, адам баласына өзү жегенине бир сындырым нан, ичкенине бир стакан суу, бир какой-то бир жатканына бир жер, бир кийим, бир уяттуу жерлерин жабып турган, кышында тоңуп калбай турган бир үй болсо жетет да. Адам баласы өзү башка нерсеге стремление кылбаганы это нормально, потому что для полного счастья ошол нерсе жетет да. А бирок эмнегедир кээ бир адамдар ошол эле нан менен эле чектелип калбастан черный икра жейт, ошол үй менен чектелип калбастан 3 этаж үй салып алат, жөө жүргөнүнө чектелип калбастан Land Cruiser, Prado, Lexus машина, Ferrari'лерди алып алат, эмне үчүн чоң үйлөрдү алат. Почему? Что им движет? Как? Не үчүн алар жалкоолугу тутпайт ошол мезгилде, ошол үй салам дегенде, машина алам дегенде? Потому что есть еще одна фишка. Любой адам жалкоолугун жеңсе болот. Бул өтө күчтүү фишка. Ошон үчүн мен үйлөрдү катар-катар алам, ошон үчүн мен статустарды катар-катар ачам, ошон үчүн мен бизнестерди катар-катар ачам, ошон үчүн мен эрте турам, ошон үчүн мен подписчик көбөйтөм. Мен деле силерден өткөн жалкоомун. Мага деле бир сындырымнан, бир стакан суу, анан бир чүпүрөк, уяттуу жерлерин жаап койгон чүпүрөк болсо жетет, мага ашка нерсенин кереги жок. Бирок ошол нерсени жасаш үчүн менде дагы бир фишка бар, который менин леними, менин жалкоолугуму секундада жок кылып жүрчү бир фишка бар. Бирок аны мен айтпайм. Анда баарыңар байып кетесиңер, баарыңар катар-катар үй алып, статустарды ачып, баарыңар миллионер болуп кетесиңер, мага окшоп. Айтыңчы дейт. Ладно, айтам. Но сөз бергиле. Мен силерге бул нерсени айтыш үчүн мага сөз бергиле.
Азыр сабак бүтүшү менен отзыв жазасыңар. Отзыв жазасыңар, ким кандай нерсени үйрөндү. Бул сабакка катышып эмнени үйрөндү, кандай результаттарга жетти. Бул сабакка промоушен жазасыңар, эмоциональный промоушен. Промоушен жазышты билесиңер да, офер жазышты билесиңер. Информация бул сабак тууралуу, сам промоушен, мактоо, эмоциональный мактоо и призыв к действию. Жазылгыла, катталгыла сабакка, көргүлө сабакты. Бул сабакка катышпасаңар вообще арманда каласыңар. Ошого сөздөрдү жазып, эгер сөз берсеңер, ар бириңер мына жерде сөз берсеңер, мен отзыв жазам. Группага отзыв жазам. Мен сөз берем десеңер, мен бул фишка менен бөлүшөйүн. Я не хочу бесплатно вам давать эту фишку, потому что бул фишканы мен бир дагы интенсивде айткан эмесмин. Бул фишканы мен даже випте айткан эмесмин. Бул фишканы никому не рассказывал. Это была самая главная моя фишка. Айткан эмесмин да, ушу күнгө чейин эч кимге айткан эмесмин. Не знаю почему, бирок бардыгы байып кетет деп ойлойт элем да. Ну ладно, бай бергилечи. Менин миссиям го силердин байышыңар. Сөз берем дейт. Айтеби дейт. Коллекционирование деп мен силерге уже айттым. Коллекционирование деген эмне деген? Мисалы, адам ким оюн ойногон, змейка деп, баягы Nokia'да змейка деген оюн болчу. Ким Diamond Dash деген оюнду ойногон. Телефондо ким оюн ойночу эле. Оюн ойногондор плюс басабыз. Анан кийин 1-уровень, 2-уровень, 3-уровень, 4-уровень, может Золотая долина деген оюнду ойногондурсуз, может Сокровище, Остров Сокровищ деген оюнду ойногондурсуз. Оюн ойногондор айткыла. Силер оюнду силер каалаган үчүн ойнобойт элеңер. Убактыңар ушунчалык кеңири болгон үчүн ойнобойт элеңер. Ал жерде эмнелер бар? Уровеньдер бар. Ким сериал көргөн? Эмне үчүн адамдар сериалга подсаживаются? Почему люди снимают сериалы и почему смотрят сериалы? Потому что там эффект коллекционирования бар. 1-чи серия, 2-чи серия, 3-чү серия болуп кетет, коллекция болуп кетет. Сиз 4-чү серияга келип калдым эле, 6-чы серия, 6-чы серияга өтүп кетпейсиз эч качан. 5-чи серияны көрүп туруп анан өтөсүз. 7-чи серияны көрбөй калсаңыз табасыз, дискин болсо да табып, бирөө көргөн болсо сурап, не болду ошо сериясында деп. Сизде коллекция. Бардыгындын мээсинде коллекция бар. Оюнду сиз убактыңыз кеңири болгон үчүн, ошол оюнду сүйгөнүңүз үчүн ойнобойсуз. Сизде бир программа кирип калган, уровеньден өтүшүң керек деген. Мисалы, мен Остров Сокровищ, Diamond Dash деген оюндарым бар эле мурда. Когда я еще не работала компанияда, мен оюн ойноп эле отурчумун, целыми днями оюн ойнойт элем. Баягы жаным түгөнүп калгыча 3-4 оюнду ойнойт элем. Бирөөсүнө жаным түгөнүп калса, кийинки оюнга, жаным түгөнүп калса дагы кийинки оюнга. И уровеньдер менен өтүп жарышат болчумун. Геймерлер бар эле, ошолор менен жарышып, кадимкидей Facebook'та мен мынанча уровеньге чыктым, yes деп киргизет болчумун да. И менин досторум бар эле, өзүмдүн ошо чогуу оюн ойногондор. 1000-чи уровеньге чыкса, ашышым керек деп, анан ошондон ашканга аракет кылып болчумун. Хотя я зарплату не получала, да. Мага 1 сом эч ким төлөп бербейт. Наоборот, мен ошо жандарды керек болсо кээде сатып алат элем, чтобы баягы кыздан ашыш үчүнчү. Бизде атаңдашуу сонун иштейт. Атаңдашуу плюс коллекционирование сонун иштейт. Любой адам ошол нерсеге кызыгат. Любой адам. Сиз, возможно, жасагансыз ушул күнгө чейин коллекционирование кылгансыз. Мисалы, 5 алыш үчүн сиз ыр жаттап барат элеңиз. Эмне үчүн ошол ырды жаттайсыз? 5 алыш үчүн. Эмне үчүн сиз сериал көрөт элеңиз, эмне үчүн сиз ойнойт элеңиз? Себеби дегенде сизде коллекционирование бар эле. Змейка ойногондо дагы канчалык бал болуп, змеяң канчалык узун болуп кетсе, ошончолук сонго, змеяң узарган сайын сүйүнөсүң го. Мотивация. Хотя ал узарса сага 1 сом төлөп бербейт. Nokia баягы деген телефон ойнойт элем. Ал змея узарса ким акча алган? Эч ким акча алган эмес. Бирок ошентсе да баягы змеяны узартып, эгер кокусунан змеяң бир жер сүзүп алып, эгер жеңилип калсаң, депрессияга түшүп каласың го. Сүзүп алдым, сонун болуп узарганда мен баягы змеянычы бир дагы экран калбай калгычакты узарткам. Ошондой даражага жеткизгем колумучу. Мен көзүм жумалып ойноп калгам, бирок мага 1 сом Nokia төлөп берген эмес, бирок мен ошол үйрөнүш үчүн мен канча ай отургам да. Потому что мен мозгдо, мен жалкоо эмесмин ошол мезгилде. У меня была цель коллекция. Сизде дагы бар ошол коллекция.
Ошол күндөн баштап сиз өзүңүзгө коллекционированияга приказ бериңиз. Оюнду токтотуңуз дагы, оюндун ордуна акча топтоо коллекция, акча топтоңуз. Акча топтоо прям мээңизге программа киргизип коюңуз. Акчаңызды күндө санаңыз, топтоп аткан акчаңызды. Мисалы мен Optima банктын ар айлык түшкөн сайын карап, у меня коллекция денег, дагы башка счетторум бар. Счетторго которгондо мен я такая радостная, у меня коллекция. Ошо змейканын ордуна мен акчаны просто өзгөртүп койдум. Ну это же лучше, чем змейка. Бесплатная змейка караганда, ошол эле змейка меники, бирок акча түрүндө узун болуп көбөйүп кетет. Чем больше нулей, у меня тем больше кайф. Это змейкага эле окшош эле да. Уровеньдерге көтөрүлүп атам. Директор болдум, старший директор болдум, серебряный директор болдум, золотой директор болдум, рубин болдум, бриллиант болдум, элитный, эмаз национальныйга чыгып атам. Себеби дегенде менде эмне бар? Коллекция. Хотя мага ошол 200 000, 300 000 зарплата алам по бирликтен. Ошол жетет да мага, бир айга жетти, ашып калат. Мен просто уктай берсем деле болот. Азыр интенсив өтпөй койсом деле болот. Бирок менде эмне бар? Коллекция бар. Коллекция интенсивов. Азыр 16 интенсив бүттүк, кийинки интенсив 17. У меня коллекция. Мен уже вау, 17 интенсивде өтүп атам. Круто, круто. У меня прям азарт. 17 интенсив, 18, 1000 интенсив деп калам бир күнү келип. Может, мне будет уже 40 лет. 2000 интенсивге кош келиңиздер. Это будет моя коллекция. VIP интенсив уже 3-чү VIP башталды, 4-чү VIP, 5-чү VIP. И адамдардын санын көбөйтүү, это моя коллекция. А побочный эффект деньги. Акча түшө турган нерселерге коллекция кылгыла. Фишка жактуу жакпадуу, было ли полезной ваша эта фишка? Ким өзүн жалкоо эместигин түшүндү? Сиз жалкоо эмессиз, сиз болгону башка жака коюп алгансыз. Коллекция деген АРС-ыңызда артикулярная вестибулярная система. АРС деген это фокус вниманияңызды башка жака коюп алгансыз да. Болгону сиз акча түшүүчү коллекцияны баштаңыз. Үйлөрдү коллекция кылыңыз, машиналарды коллекция кылыңыз. Мен 4 жолу машина алмаштырдым. И у меня коллекция. Я хочу еще 5-чи машина алмаштырдым. Мен 10 машина алмаштыргам деп айткан жакшы же бир эле машинада жүрүүңүз жакшы. Машина алмаштыруу коллекциясы. Мен манча мамлекетке баргам деп айтам. 15 мамлекетке бардым. Я хочу 1-2 жылдын ичинде мен 30 мамлекетке бардым деп айткым келет. Это коллекция моих путешествий, коллекция моих книг. Мен кайсы китептерди окудум, өзүмө айтсам 10 китеп, 20 китеп, 30 китеп, айтсам өзүмө кайф, бирөөргө айтсам бирөөргө кайф. Коллекция. Коллекция. Арыктагандагы бул коллекция. Мынанча килограмм арыктадым, 2 килограмм арыктадым, 3 килограмм коллекция. Сизге полезный нерселерге коллекция. Просто внимание, фокус вниманияны, коллекцияны туура жака буруп алыңыз. Туура жака. Сериалды коллекция кылбаңыз, ушакты коллекция кылбаңыз. Оюн зокту, телефондо программаларды все удаляйте. Коллекция кылыңыз подписчики. Менде 145 000 подписчик болду. Для меня это кайф. Я хочу, чтобы у меня было 1 000 000 подписчиков. 1 000 000. Понимаете? Просмотрларым көбөйсө кубанам. Это коллекция просмотров, это моя реклама, это мой охват, мой бренд. Менин азыр 4 кирешем бар. Это коллекция. Я хочу, чтобы у меня 10 киреше болуш керек. Мен 10 түрдүү бизнесим бар деп айткым келет. Это коллекция. Коллекция. Это все коллекция. Ошон үчүн мен жалкоолугум жеңилип иштегим келет. Это азарт. Ар бир адам азартный. Ишенбесеңер эстеп көрүңүздөр, кантип сериал көргөнүңүздү, кантип змейка ойногонуңузду. Вы тоже азартный человек. Сиз да коллекция кылышты билесиз, колуңуздан келет. Болгону сиз бесплатный нерселерге коллекция болгонсуз. Сиз акча түшүүчү, сизди өстүрүүчү, сизди жакшы кылуучу нерселерди коллекция кылыңыз. Просто поменяйте фокус. Поменяйте фокус. Мен TikTok скачать еттим жакында эле. Я не знала, TikTok'то азыр мен тоже коллекция кылып атам. Я хочу, чтобы там было у меня тоже подписчиктерим азыркыдай 100 000, 200 000 лайктарым көп болушун каалайм. Ошон үчүн мен видео снимать этем, зерикпейм. Мен тренингтерим толтура тренингтер болушун каалайм. Коллекция моих тренингов, медитациянын коллекциясы. Еще азыр отношения боюнча сонун тренинг даярдап атам. Отношения боюнча тренинг. Именно финансовая грамотность деген глубокий проработкалар менен, именно план менен финансовая грамотность деген тренинг. Коллекция моих тренингов. Келген адамда тандоо болуш керек. Так, тебе нужны отношения? Давай, отношения катыш. Сага акча керекпи? Акча тренингине катыш. Так, сен команда курушуң керекпи? Мына сетевойго, отадоя. Мен азыр коллекция тренингов кылып коеюн деп атам. 5 жылдын ичинде выйду на мировой уровень. Языкты коллекция кылыңыз, английскийди билиңиз, французскийди билиңиз. Коллекция. Я сейчас буду учить английский язык, и у меня сейчас в планах аны Кыргызстанда изучать этпей, ошол именно иностранный мамлекетке барып 3-4 ай жашап келишим керек болот.
чтобы баягы именно носительдер менен жашасаң тезирээк үйрөнөсүн. Вот такие планы, коллекция. Барып, может, мен арабскийде кеңири сүйлөп калаттырмын, может, японскийде кеңири сүйлөп, коллекция языков. Мен азыр кыргыз, өзбек, казак, орус тилинде кеңири сүйлөйм. Англис тилинде кеңири сүйлөй албаганым үчүн азыр англис тилинде да, может, барып, у меня будет мировой коллекция ачып кететтир мен. Барып, Тони Роббинске окшоп миллиондогон адамдарды обучать этип калам. Коллекцияны чоңойтуп атам да, жылдан жылга коллекция. Башында 100 адам, 200 адам катышчу интенсивке. Я коллекционировала, чтобы их стало больше. 200 адам болду, 500 адам болду. Мына азыр максимальный пикке жетти. 5 группа бар, 5 группада 250 адам бар. 1250 адам катышып атат бул интенсивке. Кийинки у меня цель 3000 человек. Это коллекция. Конечно, денег будет больше, авторитета будет больше, популярности будет больше. Но менин максатым не деньги там, а коллекция. И бардыгы коллекция кылат. Военныйлар барбы мына жерде? Военныйлар болсо плюс басабыз. На звезды коллекция кылат. Старший лейтенант, сначала прапорщик, анан кийин лейтенант, старший лейтенант, анан капитан, майор, полковник, подполковник, генерал, они коллекция кылышат, билесиңерби, звездаларды. Ошол звезданы алыш үчүн на все готовы работать, пахать, защищать родину. Алар эмне ойногондон зериккенден кылат дейсиңерби? Им коллекция. Бири-бирине карап, звездасына карап мамиле кылышат. Миллионерлер, миллиардерлер бири-биринин миллиардтары менен мактанышат. Вы думаете, ошо миллиардсыз жашай албайбы? Жашай алат. Ага ошол драйв, ошол кайф, коллекцияны мактанган кайф. Мисалы мен баламдын коллекциясы бар, кичинекей Рамзандын коллекциясы бар, машинкаларды коллекция кылат. Ал машиналарын тизет, каждый день келип алып машиналарын тизип кайф алат. Магазинге барганда анын фокусу только машина, башка оюнчук албайт, мишка албайт, кукла албайт, пистолет албайт, машина алат да, анын фокусу машинада. Бай машиналарын тизип алып жыргайт да, у него уже есть 3 жаш балада уже бар коллекция деген тема. Он коллекционирует. Ырчылар клиптерин коллекция кылат, ырларын коллекция кылат. Ар бир сферада өзүнүн коллекциясы бар. Окумуштуулар өзүнүн коллекциясы бар. Доктор наук дегенди алышат, биринчи кандидат наук, профессор деген наамды алат. Коллекция статусов. Но ошол статустар акча береби, бербейби? В чем вопрос? Правильный коллекцияны выбирайте. Көпчүлүк учурда мугалимдер, ушул башка сферада иштегендер коллекцияга аркасынан түшүп алган. Эли агартуунун отличнигин алам деп апам жийинди болуп жүрөт. Эли агартуунун отличнигин алса, апамачы 1 сом зарплата көтөрүлбөй эткенде эле, акча түшпөй эткенде эле, просто наам экен. Түшүнүп атасыңарбы? Кээ бир жерлерде ошондой аттар даже акча деле бербейт. Кандидат экен, мындай экен, кандидат науктардын зарплатасы кичине көбөйөт экен. Просто выберите правильную коллекцию, которая мощный акча бере турган коллекцияларды тандап алыңыз. Тура эмес жерде коллекция кылбаңыз. Көпчүлүк ошо тура эмести алып алышканда, тура эмес коллекцияларды алып алгандагы ошон үчүн акчалары жок. Хотя они все еще занимаются коллекцией. Малга коллекция алыңыз, мисалы менин 10 малым бар, 20 малым бар, былтыркы малым 40 айланды. Вот это коллекция, которая реально дают деньги. Просто мына айдеже сиз мен мындаймын деп мугалим болуп просто мактанасыз да, я не хочу обижать мугалимдерди, бирок правда глаза колет, ачуу чындык. Мугалимдер хоть эли агартуунун отличниги мнериңизге орден кылып тизип алсаңыз дагы зарплатаңыз ошол бойдон кичине көтөрүлөт. Но от этого кому хуже, кому плохо. Коллекционируйте виды бизнесов, виды доходов. Выбирайте правильную сферу, которая дает мощные деньги, мощный коллекция бере турган. Бирөөнүн кол астында иштегендер кандай коллекция ала аласыз ал жерде? Ал өзүңүздүн үстүнөн өсүп атып өтө албайсыз. Мисалы официант эч качан ошо келип алып туруп официант, старший официант болушуңуз мүмкүн, максимум мен официант болгон, максимум управляющийге чейин чыгышыңыз мүмкүн. Опять-таки, но вы не станете владельцем ресторана. А в ресторатор алып бир ресторан ачат, экинчи ресторан ачат. Мына Борсог расширяется, үчүнчү ресторанын ачып атат. Нават расширяется, Бишкектен азыр Кыргыз Ошко ачып атат. Даже мынал Тимати Кыргызстанга Ошко ачып койду го, Black Burger'де. Коллекция ресторанов, коллекция автомоек, коллекция торговых центров. Фрунзе любой жерде бар. Аль-Фараби магазины любой жерде бар. Коллекция менезе куюп алыңыз, которые дают мощный акча бере турган коллекция алыңыз, команданы коллекция алыңыз, бизнести коллекция алыңыз, китепти коллекция алыңыз, тренингтерди коллекция алыңыз. Мындай тренингтерге катышым, сизди өстүрүүчү, сизди сулуу кылуучу нерселерди коллекция алыңыз. Күнү жумасына 3 жолу фитнес залга бардым, коллекция.
В общем, түшүндүңүз. Эгер бул сабакты түшүнсөңүз, вы станете. Бүгүн мен сиздерге мощный 2 инсайтты бердим, 2 секретин ачтым. Мен ушул Самара Кеңешова кылган, миллионер кылган 2 сонун мощный нерсени айттым. Аны аткарсаңыз, албетте сизде прорыв болот, квантовый скачок болот. Сиз каалаган ой максатыңызга жетесиз. Эгер сиз туура тандасаңыз, мен ойлойм бул сабак мощный көзүңүздү ачты. Эртеңки сабак система, эртеңки сабак эми это просто нечто. Эртеңки сабак система деген түшүнүп алсаңыз, любой бизнести аткарасыз. Система боюнча сабак өтөм, эртең последний сабак. Бүгүн медитация не будет, потому что у меня сегодня фотосъемка. Аль-Фараби көйнөк ойнотом. Кстати, катышсаңыздар болот, ссылка берем сиздерге. Мунул көйнөк 5000 турат Аль-Фарабиде. Ушундай көйнөктү мен бүгүн бекер берем. Бүгүн эмес, эртең. Бирок бүгүн сиздерге условияларын киргизем. Мынал көйнөктү бербейм. Жаңы көйнөк болот, албетте магазинден жаңы сатып алып берем, бирок сиздин размериңизде болот. Бунун размери 40тан баштап 52ге чейин бар экен. Материалы, не знаю какой материал, но такой легкий, сонун, фигураңызга туура келет. Я буду дарить, биз гиф уюштуруп атабыз Аль-Фараби магазини менен. За это она мне подарила, көйнөктү подарка кылды, ошол гифти уюштуруп берди. Бүгүн фотосессия, ошон үчүн мен буну жасанып алдым. Анан бүгүн күтүңүздөр, мен сиздерге ссылка жөнөттүм. Ждите новостей, катышкыла, возможно, сиздер деле катышып, ушундай 5000дик көйнөктү утуп алсаңыз жаманбы? Оңой эле болот условиясы. 5 досуңду белгиле, акыркы сүрөткө лайк бас, комментарий жаз, акыркы 3 сүрөткө активность, максимальный активность проявляй. Бизде программа бар. Максимально активный участник дегенди тандап берет өзү программа. И бир сиз утуп алышыңыз мүмкүн. Эркектер болсо деле катышыңыз, аялыңызга бир көйнөк 5000дик Аль-Фарабиден көйнөк алып берсеңиз, аялыңыз сизге жок дегенде 2 ай ыраазычылык айтат. Баарыңарды жакшы көрөм. Всех обожаю. Өскүлө, будьте будьте владельцами линейных бизнесов, ресторанов, салонов красоты. Миллиондорду коллекция кылган миллионер болуңуздар. Всех люблю, обожаю. Ссылку ждите. Эртең саат 6-да акыркы сабакта көрүшөбүз. VIP-группа менен не прощаюсь, VIP-группа менен мы продолжаем свои уроки. Бүгүн кеч дагы сабак болот. VIP-группада мен дагы досконально 2 созвондорум бар. VIP-группа менен коштошпойм, бир жума кошуп берем, себеби дегенде жетишпей калдым баардыгына. Баарыңарды жакшы көрөм. Бүгүнкү сабак полезный болгон болсо, лайк. Кстати, кечеги сабактан дагы дизлайк бассыңар, а? Я в шоке от вас, ладно. Видимо, дизлайк коллекция кылып алгансыңар, это не есть хорошо. Самарага мынанча дизлайк койдум деп, коллекция неправильно, да? Это вам не дает ни денег и ни мотивации.